Бүгүнкү сабагыбыз кашаа белгиси тууралуу. Сүйлөмдү жазып жаткан учурда андагы айтылган ойду толуктоо, тактоо, ал ой жөнүндө бир нерсени эскерте кетүү зарылчылыгы туулат. Ошол өңдүү зарылчылыкты ишке ашыруу максатында сүйлөм ичинде айрым бир сөз айкашы же бүтүн бир сүйлөм кыстырылып, кошулуп айтылат. Ал көбүнчө сүйлөмдүн ортосунда же аягында келет жана жазууда кашаага алынып жазылат. Мааниси көпчүлүккө кеңири түшүнүктүү болбогон сөзгө түшүндүрмө берет. Бир тилдеги сөздү экинчи тилге которуп түшүндүрөт. Же терминдин, сөздүн маанисин экинчи бир сөз менен ачып көрсөтөт. Мисал үчүн, Воронкасына куйгучуна суюлтулган күкүрт же туз кислотасы куюлат. Атомдор химиялык элементтер химиялык белгилер менен туюндурулат. айтылган сөздүн же ойдун мазмунун толуктоочу, аныктоочу ар кандай кошумча маанилерди билдирет. Мисалы, Байланыштын почта, телевидение жана телефон. бардык каражаттары дагы көбүрөөк өнүктүрүлөт. Ал киши адабиятты Орус, батыш жана чыгыш адабиятын жакшы билүүчү. негизги сүйлөмдөгү ойго карата болгон сүйлөөчүнүн ар кандай кошумча эскертүүсүн, мамилесин билдирет. Мисалы, илгери бир жолу барганымда Ал кезде эжебиз Дамира тирүү. алынбай чуркап жүргөн бала эле. Берметти былтыркы жайда жайлоодон көргөндөн бери Аны мурун деле көрүп жүргөн. Сарыгулда жаңы ой пайда болду. Драмалык чыгармалардагы ремарка, Сүйлөөчүнүн жүрүш турушу, кылык жоругу жана башка жөнүндөгү автордун түшүндүрмөсү. кашаага алынат. Мисалы, Дмитрий, Токтогулдун башын сүйөп, кел, суудан жут. Токтогул Суудан жутуп, теңир жалгасын. Бүгүн да демейдегидей мага үн коштогонго кесиптешим Назгүл Мурзахматова жардам берди. Эгерде видео сабак сизге жакса, бармак же жүрөкчө басып, пикир жазып, башкалар менен бөлүшкөндү унутпаңыз.